Бүгүн 10-июнда мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун камалышын талап кылгандар Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар колдоруна Сооронбай Жээнбеков экс макамга татыксыз. Үмүттүн өлүмүнө ким жооп берет? 5-6 октябрда жаракат алгандарга дарылануу, реабилитация керек деген жазууларды кармап алышкан. Эске салсак, 2020-жылдын 4 октябрында Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялардын митинги 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, азыркы президент Садыр Жапаров баштаган бир катар саясатчылар бошотулган. Кагылышта жүздөгөн адам түрдүү жаратылып, алардын 30га жакынын көзүнө ок тийген. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу катуу жаратылып каза болгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев 31 майда Орхан Энандынын жоголушу боюнча Анкарада сөз болбогондугу тууралуу суроолорго жооп берди. Президент кесиптеши Режеп Тайип Эрдоганга өлкөдө дайынсыз жоголгон Орхан Энанды боюнча суроо берди. Ал эми Эрдоган аны билбей тургандыгын, бул боюнча эч кандай маалыматы жок экендигин жана Фетхулла Гүленге байланыштуу эч нерсе уккусу келбегендигин билдирди. Белгилүү болгондой, түрк лидери эки тараптуу жолугушуулардын жүрүшүндө фето боюнча кеп козгоду. Маалымат жыйынында Эрдоган террордук уюмдарга, анын ичинде фетого каршы эки аймакта биргелешкен катуу күрөш жүргүзүлө тургандыгын баса белгиледи. Эске салсак, түрк мамлекети 31 май күнү Бишкекте дайынсыз жоголгон Сапат лицейлердин негиздөөчүсү Орхан Энандыны Фетхулла Гүлендин террордук уюмуна мүчө деп тааныган. Бирок буга расмий далилдер көрсөтүлгөн эмес. Депутат Самат Ибраев бүгүн 10-июнда Жогорку кеңештин отурумунда Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жана Улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү кандай кирешелер менен жашап жаткандыгы жөнүндө айтып берди. Анын айтымында 2020-жылы Улуттук банк башкармасынын мүчөлөрүнүн жалпы эмгек акысы 27 миллион 960 миң сомду түзгөн. Улуттук банк бүгүнкү күндө 705 киши персонал иштейт экен. Дүйнөлүк Великий Британияда дүйнөнүн эң биринчи дүйнөлүк борборунда, финансылык борборунда 2200 киши иштейт экен. Алардын bir kişiye bölüp korsam 36 bin kişiye bir kişi oladı. Bizde Bişkek'te, Kırgızistan'da, bizde Bişkek'ten ile Kırgızistan mikroskopический finansal sektorda 9 bin kişiye bir kişi работник alıp oturады bu kişi. Hiç kanday reformirование жоқ aldı özünün nasyonalный bankta. Былтыркы жылы 518 миллион доллар интервенция кылып мен курсту кармадым деп мактанып атат. Алтын бала болуп атат бизге бардыгына. Аны дагы карап чыгыңыздар деп айткым келет. Ошол эле кезде мына былтыркы пандемия учурунда кылган жумушуна баа беришибиз керек деп ойлойм. Пандемия учурунда 3 ай кредиттерди отсрочка кылам деп кылганга өкмөт гана чечет бул маселени деген ойду айтты биздин тегерек столдо. Мен айтат элем, бул жерде финансовый рынокты өкмөт гана контроль этет, өкмөт ушунун обязанности деген нерсени айтты. Карап чыккыла анда Национальный банктын милдеттерин карап чыккыла сөзсүз түрдө. Мен ойлойм, ушул милдеттер сөзсүз түрдө 400 миң сомдон айлык алып отургандан кийин булар сөзсүз түрдө ушул жагын көзөмөлгө алыш керек деп. Коммерческий банктардан дагы көп мына булардын эң негизги 17% кече отчетун 17% деп айтышты. 17% бул 10 жылдан бери 17%дан жылбай келатат бизге орточо проценттик ставка кредиттер боюнча. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Түркия Республикасына болгон расмий иш сапарынын алкагында аркылуу тармактарда Кыргыз-Түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров менен Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин жаатында макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы автордук укук жана чектеш укуктар жаатындагы өз ара түшүнүү жөнүндөгү меморандум. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданият жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду түзүү жана аларды иштешүү жөнүндөгү макулдашуу. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги менен Түркия Республикасынын маданият жана туризм министрлигинин ортосундагы жаштар саясаты жаатында макулдашуу боюнча өз ара түшүнүү жөнүндөгү меморандум. 2018-жылы 9-апрелдеги Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Түркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы диний тарбия жана спорт жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндөгү протокол. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин
ортосундагы протокол жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум. Сүйлөшүүдөн кийинки биргелешкен маалымат жыйынында Эрдоган апрель айынын этегинде Кыргыз-Тажик чек арасына токтолду. Эки бир тууган өлкөнүн ортосунда чыккан бул көйгөй бизди да кайгыга салды. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Эки өлкө сабырдуулук менен бул маселени чечип алганына кубандык. Эки кошуна мамлекет мындан ары да көйгөйлөрдү тынчтык жол менен чечет деген үмүттөбүз. Түркиянын лидери жолугушууда ФЕТО баш болгон террордук уюмдар менен күрөшүү тууралуу сөз болгонун белгиледи. ФЕТО уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганым менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр ФЕТОнун караңгы, кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буюрса бири-бирибизге колдоо көрсөтүп, бул маселени бирге жеңебиз. Урматтуу президентке Түркиянын Кыргыз элине жана өкмөтүнө болгон колдоосун дагы бир жолу баса белгиледи. Саясий туруктуулукка жасалган ар бир кадамыма биз Кыргыз мамлекетинин жанындабыз деп айтты Эрдоган. 28 фrekans artı. Урматтуу президент мырза, урматтуу айымдар жана деңгээли 30 жыл бою бекем сакталып турганын баса белгилейм. Урматтуу президенти менен соода экономикалык боюнча тыгыз иштешүүнүн механизмдерин иштеп чыгууга жетиштик. Биргелешкен комиссиянын кезектеги 10-чу жыйынын өткөрүүнүн маани маңызына басымчасында бул сан бир кыйда өсөт деп ишенем. Карамдан терең ыраазычылык билдирем. Бул иш сапардагы жолугушууларда мырзага жана жалпы Түркия элине жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостук үчүн